Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүнкү чыгарылышта Джон Траволтанын аткаруусунда 2010-жылы чыккан Парижден келген сүйүү аттуу тасманы көрөбүз. Андыктан сөздү көп өтпөй пайдалуу жардамадан кийин тасманы талдоону баштайлы. Нет, простите, здесь нет роз. Этого звонка мы и ждали. Москвада эмгектенип жүргөн туугандарыбыздын арасынан жаш болсо дагы баатырлар чыгып, кээ бирлери өз өмүрүн куткара албай жүрсө, ислам менебиз жараткандын буйругу менен дээрлик жүздөй адамдын өмүрүн сактап калууга жардам берди. Демек мигрант туугандарыбыздын ал жакта өз эли жерине гана жардам эмес, жергиликтүү тургундарга дагы жардамы тийип жатканы айдан ачык болду. Ошондуктан Москвага барып эрди кылып келейин деп жөнөп калган туугандарыбызга маанилүү маалыматыбыз бар. Эгер жумушка орношуш үчүн керектүү документ маселелериңизди бүтүрүш керек болсо, өзүбүздүн эле жердештерибиздин бири Иса мырзага кайрылсаңыз болот. Агабыз көптөгөн бир туугандарыбыздын документ иштерин бүтүрүп, бөтөн элде таза жана мыйзамдуу жүрүүгө көмөк көрсөтүп жүрөт. Андыктан байланыш сандарын жазууга камданып калсаңыз +7 901 547 86 17. Тасманын башында Франциянын борбор шаары Парижде унаасы менен жумушка Джеймс Ристин бара жатканын көрөбүз. Ал бул убакта Американын Франциядагы элчисинин жардамчысы болуп иштечү. Анда жумушуна келген каарманыбыз өзүнүн башчысына бүгүнкү боло турган иштер жөнүндө тааныштырып, башчысы ойноп жаткан шахматтан аны эки жүрүш менен эле утуп коет. Бир кезде Джеймске түшүнүксүз бирөө коңгуроо кылып, унаа токтотуучу жайда BMW үлгүсүндөгү унаага баргын деп эле буйругун берди. Арадан бир канча убакыт өтүп эле каарманыбыз ошол BMW унаасын таап, анын сан белгилерин алмаштырат дагы өзү унаасы менен чекеге чыгып эле бир нерсени күтүп калат. Бир кезде жанагы BMWге түшүнүксүз адамдар келип аны айдап кетишип, мындан соң каарманыбыз дагы үйүнө жөнөп калат. Биз мындан кийинки Джеймске келген коңгуроодон ал Американын жашыруун коргоочу ишканасына тыңчы болуп ишке киргенге аракет кылып жаткан экен. Ошондуктан ага коңгуроо кылган адам ар кандай буйруктарды берип, аны жумушка алаардан мурда сыноолордон өткөрүп жаткандай. Бул жолу дагы ага коңгуроо кылган адам эртең Американын элчиси, Франциянын тышкы иштер министри менен жолугат. Сен ошол министрдин бөлмөсүнө үн угуза турган аппарат орнотуп коюшуң керек. Бул нерсе колуңдан келеби десе, Джеймс дароо эле макулдугун берди. Ал үйүндө жанагы угузуучу аппаратты карап отурган кезде анын сүйгөнү Каролин келип калып, Джеймс менен учурашып эле дароо чечине баштайт. Бирок алар биздин жаман оюбузга келген нерсени кылбай эле алгыз жаңы тиктирген көйнөгүн мактанайын деп чечкен экен. Ошентип эртеси каарманыбыз башчысы менен жолугушууга келди. Ал жанагы үн угузуучу аппаратты ал жерге кантип коюп коюуну ойлонуп, оозундагы чакычын алып эле ал аппаратка байкатпай жармаштыра баштайт. Расценит такое заявление как доказательство нашей взаимной поддержки в данном вопросе. Бирок ал жармашпай эле жерге түшүп кала бергендиктен Джеймс эмне кылышын билбей, министрлер кеткен соң ал жердеги степлерди алат дагы үстөлгө катырып салат. Жумушунан бара жаткан каарманыбыз үйүнө бара жатса, анын үйүнө кирген тепкичте кандар тамчылап туруптур. Анда Джеймс акырындан кандын изи менен барып, ал эч кандай кан эмес эле сүйгөн кызы жасаган тамактан төгүлгөн кетчуп экен. Көрсө Каролин атасынан калган шакекти Джеймске белек кылууну чечип, тамак ашын ырастабаны күтүп олтурган экен. Бирок Джеймске жанагы бейтааныш адам коңгуроо кылып, сен бул жолу дагы өзүңдү жакшы көрсөттүң, эми сага жаңы тапшырма бар. Азыр аэропортко барып Чарли Уэкс деген адамды тосуп алышың керек. Аны чегерачылар өткөрбөй жатыптыр. Жаңы тапшырмада сен анын айдоочусу болосуң. Батыраак барышың керек десе, каарманыбыз Каролинден кечирим сурап, ал белек кылган шакекти тагынып алып кетет. Уэксти көрсө чегерачылар ал алып келген суусундук үчүн өткөрбөй жаткан экен. Көрсө Уэкстин баштыгында эч кандай кийим кече эмес эле жалаң эле нитро суусундуктар бар экен эле. Анда Джеймс өзүнүн жумуш ордунан пайдаланып, баштыкка мамлекеттик почта деген кагазды жабыштырып туруп эле алып кетип калат. Көрсө Уэкс деле энергетик ичкен зыян экенин билет экен. Ал болгону банкалардын ичине өзүнүн сүйүктүү тапанчаларын бөлүп салып, аны чегерадан алып өтүүнүн жолун ойлоп таптыр. Ошентип ал Джеймске биз эң биринчи Кытайлардын ашканасына барышыбыз керек деп, Джеймс ошол жака алып барып эле экөө ичине кирип олтуруп калышты. Бир маалдары Уэкс ашкананын жумушчусун тапанчасы менен коркутуп, силерде Пакистандан келген тамак аштар бар экен, мага ошодон бергилечи десе эле жанагы жумушчу мен эч нерсени түшүнбөй жатам деп, ал жердеги башка жумушчулар мылтыктарын алып чыгып эле атыш башталып кетет. Ал жанагы жумушчуну дагы деле коркутуп, айтасыңбы айтпайсыңбы десе, ал көзү менен ирмеп үстү жакты көрсөтөт. Көрсө Уэксте бул жерде баңгизат саткандар тууралуу маалымат бар экен эле. Анда Джеймс баңгизаттан бир аз далил катары алып ал жерден кетишет. Уэкс Джеймстин унаасын катуу айдап барып эле кайрадан эле ошол ашкананын арка жагына барып туруп калышат. Көрсө алар жанагы тирүү калган жумушчунун кайда барарын аңдый эле дешкен экен. Арадан бир канча убакыт өтпөй эле жумушчу ашканадан чыгып эле чуркап жөнөдү. Анын артынан аңдыган каармандарыбыз унаасы менен бир жерге барып токтоп калса, ал жерде топтолуп калган балдар Уэкс менен Джеймске тийише башташат. Бир маалда Уэкс жигитке жетимишөнөр аздык кылат деп өзүнүн дагы бир өнөрүн көрсөтүп, жанагылардын бардыгын уртокмок алып эле жок кылып салды. Только скажи, что тебя не впечатлило. Ошентип алар издеп жүргөн имаратка киришип, Уэкс Джеймске кайрылып, сен мени бир аз артымдан коргоп басканың деп эле алдыга чуркап кетет.
Уэкс ал жердеги жолунан чыккандарында баардыгын жок кылып эки каарманыбыз бир бөлмөгө кирсе, буга чейин алар талкалаган ашкананын башчысы өзүнүн туугандары менен шериниде отурган экен. Анда эки ал адамга келип тапанчаны такап эч кимге байкатпай, Уэкс аны коркутуп, сенин кылмыштуу иштериң жөнүндө менде толук маалымат бар. Ошондуктан сени жок кылып коюш мен үчүн оңой эле. Бирок сага Баңгизатты жеткирип жаткан адам жөнүндө маалымат берсең, мен сага тийбеймин деп, ал адам кагазга жазып берген кезде каармандарыбыз ал жерден качып кетет. Бирок эки каарманыбыз имараттан чыгып кетүүнүн аракетин кылып жатса, жанагы адамдын желдеттери келип, мылтыктары менен аткылашып дагы бир жолу ызы чуу башталат. Бирок Уэкс бул жерде дагы өзүнө кымындай жаракат албай, жанагы желдеттердин бардыгын жок кылып салды. Ошентип алар берилген дарек боюнча бар өздөрүнө кыз алымыш болуп имараттын ичине кирип өйдөгө көтөрүлө башташат. Алардын максаты бөлмөлөрдүн бирине кирип алып эле аңдыш экен эле. Анда Уэкс Джеймске сен терезеден карап тургунуң, чоң башты көтөргөн күмөндүү пакистандыктарды көрүп калсаң мага маалымат бергин деп. Бир кезде Джеймс эки адамды көрүп калат да каармандарыбыз алардын артынан аңдып жөнөдү. Уэкс алар түшүп жаткан унааны көрүп, эми буларды таап алыш оңой эле деп, шашпай эле артынан барса жанагы унаа чоң бир үйдүн алдында токтоп туруптур. Анда каармандарыбыз ал үйгө кирейин деп жатса, кара терилүү бир балдар тосуп алышат. Аларга Уэкс бизде көптөгөн долларлар бар, ошондуктан товарыңардан алалы деп жаталы десе, аларды ичкери киргизип, бул жерде күтүп турула десе, ал жердеги балдар тапанчалары менен каармандарыбызды курчап эле эч жака жылдырбай коет. Бир кезде адамдардын бири чыгып, силерге 5 грамм баңгизат сатканга макулмун, мындан башка жок десе, Уэкстин жини келип, мага 1 килограмм керек, 5 граммыңды эмне мен башыма тартамбы деп баштайт. Көрсө Франциянын мыйзамы боюнча адамда 5 граммдан ашык эмес баңгизат табылса, ал камалбай калышы мүмкүн экен. Ошондуктан бул сатуучулар бейтааныштарга 5 граммдан өйдө сатчу эмес. Анда Уэкс Джеймске, эми сен бул чыныны сындырсаң болот деп жанагы чынынын ичиндеги баңгизатты чачып жиберишип, ал жерде баңгизат аябай көп болгондуктан топтолгон балдардын бардыгы качып кетип калышат. Ошентип Джеймс жанагы 5 грамм алып чыккан баланы уртокмо калып, бизди баңгизатты жасаган баатерге алып баргын деп эле коркутуп алып жөнөшөт. Анда Уэкс баңгизат жасаган адамдардын баатеринин үстүнкү кабатына чыгып, Джеймске буйругун берип, сен сыртта буларды күтүп турасың, анткени алар качканга аракет кылышы мүмкүн. Мен болсо алардын баатерине кирип барайын деп эле терезе аркылуу секирип кирип кетти. Алар бир маалда кача баштаган кезде Джеймс бирөөсүнүн алдынан чыгып, бирок атканга духу жетпей, жанагы адам жакын келип Джеймстин тапанчасы менен өзүн өзү атып алат. Бирок алар канчалык аракет кылбасын, экөө ал жерден качып кеткенге жетишип калган болчу. Анда Уэкс бөлмөдөн жарылуучу зат таап, алардын тепкичтен канча убакытта түшүп унаага кайсы маалда отурганын эсептеп, терезеден жарылуучу затты ыргытып, жанагы адамдар унаага олтурган кезде жарылып кетет. Бул маалда бети башы канга боелгон каарманыбыз Уэкс көптөн бери бул ишти каалап жүргөнү менен мындай нерсеге даяр эмес эле. Анткени анын жүрөгү жумшак болгондуктан адам өлтүрүүгө кудурети жетчү эмес. Бул убакта Уэкс ал жердеги көптөгөн далилдерди баштыкка салып, бир маалда эле дубалда илинип турган Джеймстин көптөгөн сүрөттөрүн таап алышат. Анда бул сүрөттөр ал жерде каяктан пайда болуп калганын экөө тең түшүнө албай койду. Ошентип жанагы далилдер салынган баштыкты каармандарыбыз башка бир тыңчыларга берип, кечки тамакты үйдөн жейли деп эле эки каарманыбыз Джеймстин үйүнө кетти. Бул убакта Каролин курбу кызы менен тамак ашырастап жатышкан экен. Уэкс алардын үйүнө кирип эле байланыш аппараты менен сүйлөшүп жатып, бир нерсени байкап калат. Алар тамактанып олтурган кезде жанагы Каролиндин курбу кызына коңгуроо келсе, бир маалда Уэкс биз ушул коңгуроону күттүк эле деп эле аны өлтүрүп атып салды. Анда Каролин менен Джеймс эчтекени түшүнбөй эле ызы чууга түшө башташты. Уэкс Джеймске кыйкырып, сен эмне дагы деле эч нерсени түшүнбөдүңбү? Сенин сүрөттөрүң жанагы кылмышкерлердин үйүндө пайда болгондугунун себеби бул Каролин алардын колунда иштейт. Ишенбесең мен сага далилдеп берем деп ага тапанчасын берип, колуңдагы шакегиңди чеч, ага үйүнө кузуучу аппараттар коюлган. Бул үйүңдө деле андай аппараттар толтура экен деп үйүнө кузуучу аппараттарды таап берип, муну көргөн Джеймс эмне кылышын билбей эле магдырап туруп калат. Анда Каролин ал жердеги бекитилген тапанчаны алып Джеймсти жарадар кылат да терезеден секирип качып кетет. Уэкс анын артынан жеткенге аракет кылып чуркап барып, бирок Каролинди бир унаа тосуп алып эле салган бойдон качып кетип калды. Ушунча жылдык жашоосу текке кеткен каарманыбыз колу жарадар болуп олтуруп калып, ал жерге башка тыңчылар келип үйдүн ар жак бери жагын текшерип жатышкан. Ошол маалда Каролин Джеймске коңгуроо кылып, сен эми мени издегенге аракет кылбай эле койгонуң, мени баары бир таба албайсың, мен эми башка жака кетемин, сага кылган мамилем үчүн кечирим сурайм, бирок бул менин тапшырмам болчу, аны мен аткарышым керек деп эле өчүрүп коет. Бир кезде Джеймске элчиликтеги башчысы коңгуроо кылып, Америкадан делегат келиш керек эле го, сен эмне аларды тосуп алган жоксуң? Деги акыркы күндөрү эмне болуп жатат? Сен ишке такыр эле келбей жатасың го десе, Уэкс дароо эле түшүнүп калды. Сыягы бул пакистандык кылмышкерлер ошол Америкадан келген делегаттарды жок кылайлы дешкен окшойт. Анда ал Уэксти таштап коюп башка бир айдоочу алып алып эле ошол жака жөнөп кетти. Көрсө бул кылмышкерлер баңгизаттарды сатып акча топтошуп, топтолгон акчалар менен жанкештилик кылып бирөөлөрдү өлтүрүп жок кылалы дешкен экен. Унаа менен бара жаткан Уэкс буга чейин Каролин олтуруп качып кеткен унааны жолдон көрүп
калып, айдоочусуна Батыр агайда биз ага жетишибиз керек деп эле шаштыра баштайт. Бул убакта Джеймс үйүндө Каролинанын эмне үчүн мындай иш кылгандыгын такыр эле түшүнбөй жаткан. Ал буюмдарын чукулап эле өзүнө жооп тапканга аракет кыла берди. Бир кезде Каролин буга чейин тигүүчүлүк менен алектенгенин эстеп, ал кагаздардын бирине хиджабтын сүрөтүн тартып койгондугун көрүп калат. Бул убакта Уэкс кылмышкердин унаасын жардырууга аракет кылып жаткан эле. Анда Джеймс Уэкске коңгуроо кылып, силер издеп жаткан унаада Каролин жок экен. Ал унаа келе жаткан америкалык делегаттарды гана жок кылганга аракет кылып жатат. Каролин болсо саммит боло турган жерди жардырышы мүмкүн деп эле ошол жака шашылып жөнөйт. Анда Уэкс кылмышкердин унаасына жакын барып караса, ал жерде чындап эле кыз жок эле манекенди олтургузуп коюшуптур. Уэкс унаада бара жаткан кезде аталбашын түшүндү дагы айдоочуга өйдөдөгү көпүрөгө барып токтоткун деп буйругун берет. Бул маалда Американын делегаты дагы ошол жол менен келе жаткан болчу. Анда кылмышкер ошол делегатка жакын калган кезде өзүн жардырып жиберейин деп жарылуучу затын ырастап жатса, Уэкс аны атып эле жардырып жиберет. Ошентип келе жаткан делегаттын унаасына кылмышкердин унаасы толук жетпей алар тирүү калат. Бул убакта саммит боло турган жерге жетип келген каарманыбызды ал жака кароолчулар киргизбей коюшат. Көрсө анын кире турган кагазын буга чейин эле Каролин колдонуп ал жака кирип кеткен экен. Бирок ал жерден башчысын көрүп калып ал жака киргизүүсүн суранып, бул жерде жанкештилер болушу мүмкүн, ошондуктан сиздер чогулушууну токтотушуңуздар керек. Мага уруксат берсеңиз ал жерде текшерип чыгайын деп каарманыбыз башчысынан уруксат алып, Каролинди издеп эле өйдө тарапка чыгып кетет. Ал келген адамдардын арасында оронгондордун аябай көп экенин көрүп, Каролинди кантип табышын билбей, ал жердеги тыңчылардын бирөөсүнүн тапанчасын алып эле ызы чуу сала баштайт. Бул убакта Уэкс дагы саммит боло турган жерге жетип келип калган эле. Анда Каролинди таап алган Джеймс: "Мен сени жакшы көрөт элем го. Сен эмнеге бул жолго бардың? Бирок азыр деле кеч эмес. Экөөбүз баардыгын башынан баштайлы. Белиңдеги жарылуучу затты чечкиниң" десе, Каролин ага жооп берип: "Жок, бул нерсени жардырып мен бактылуулук табам" деп айтат. Сыягы Каролинди дагы жанагы ислам динин туура эмес түшүнгөн жанкештилер: "Эгер сен мусулман эмести өлтүрсөң, түз эле бейишке түшөсүң" деп мээсине сиңирип койгон окшойт. Анда Каролин жарылуучу затты ишке киргизейин деген кезде Джеймс аны атып салды. Ал жыгылардан алдан Уэкс аны кармап калып жарылуучу затты өчүрүп, эки каарманыбыздын аракети менен көптөгөн өмүрлөр сакталып калды. Ошентип бул жолку тапшырмасын ийгиликтүү аяктаган Уэкс Америкага кайрадан кетип жатып, Джеймс аны узатып бара жаткан жерден тасма аягына чыгып калат. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анан да кийинки тасмадан көрүшкөнчө ден соолукту жакшы карап, келерки чыгарылышка чейин амандыкта бололу.